Курулушу кызуу жүрүп жаткан бул мектеп Кара Суу районунун Кайрагач айылында жайгашкан. Эске салсак, аталган мектептин курулушу 2015-жылы башталып, каражаттын жоктугунан токтоп калган. 2023-жылы кайрадан жанданып иш башталган. Бүгүнкү күндө 90% жумуштар аяктап, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилүүсү мерченделген. Сырткы фасад иштери 95%га фасад иштери бүттү. Ичинде полу 100% бүттү. Пол кагылып, кафель иштери, кыноо полный 100% бүттү. Азыр бизде краска иштери калды. Азыр ушул тапта 30-35 чейин жумуш иштеп атат. Эртең дагы алдында благоустройство башталса, анда бала көбөйтөбүз. Жасалгылоо көктөндүрүү иштери обязательно болот. Ал толугу менен тапшырып беребиз. Ошого эме алдык биз. Азыр күндө тапшырма алдык, толугу менен бүтүрүп берген. Жергиликтүү жашоочулар мектептин курулушун көптөн күтүп келишкен. Анткени аталган айыл жаңы конуш болгондуктан эч кандай билим уясы болгон эмес. Ошол себептүү балдарын коңшу айылдагы мектептерге жөнөтүшчү. Эми жаңы мектептин бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Негизи бул айыл 2008-жылы түптөлүп, жер бөлүнүп, мурун Качкар кыстагы айыл өкмөтү ошо тарабынан берилген бул жергечи. Анан азыр ошодон бери мектепке баары эле муктаж. Ушу мектептин айынан көчүп келе албаган үй бүлө канча. Азыркы ушул тапта 2 мектепке көбүрөөк окуучу бөлүнүп окуйт. Калганы дагы 2 алысыраак айылдар бар. Ал жака дагы бөлүнүп окушат. Мен ушул жерге 2016-жылы үй салып көчүп келгенбиз. Ушул жергечи 2016-тан бери туруктуу жашайм. Эми бул ушул мектеп бүткөсө жакшы болот эле. Мен кыздарым Садырбай айылында 107-номер мектеп бар. Ошол жерге каттап окушат. Анан келинчегим иштеген үчүн ошолорду алып барып келет. Жолдун боюнда болгон үчүн тротуар жок. Барып келиш өтө кыйын, кооптуу балдаргачы. Билим уясы 2 кабаттан туруп, баардык шарттары менен курулууда. Ичинде спорт зал, ашкана, лабораториялык канаалар каралган. Азыр уже бул 102 миллион акча менен бүтөт строительно-монтажный работа. Кап вложениясы ошон 105 миллион болот. Материалдар эми заманбап материалдар менен курулуп атат. Качество өтө жакшы. Бардыгы заманбап материалдар колдонулуп атат азыр. Иштеп атышат бардыгы. Көзөмөл болуп атат. Толугу менен жүрүп атат. Эми биз ойдобуз жаңы жыл жаңы окуу ачылыш жылына сентябрга беребиз деп атабыз. Кудай бурса бүтүп кетебиз. Белгилей кетсек, Ош облусунун аймагында жаңы окуу жылына карата 12 объект пайдаланууга берилет. Анда 6 мектеп, 4 балабакча, 2 спорт зал бар. Нурастан Бакытбеков, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.